Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Kırgız elim. Şu men birdemen aytayın dedim эле sizlerге. Biz Россия жергесинде, Москва шаарында такси тармагында жумуш кылабыз. 5-6 жыл болуп калды. Ошо 5-6 жылдан бери жүрөктө өйгөн ушундай бир иштер бар да. Биздин кыздар кээ бирөөлөрдүн баягы бир магазиндерде кийим илип, смешный сцена деп коебуз. Ошондой бир жерлерде жумуш кылат. Кээ бир кыздарыбыз өзбектердин, өзбек туугандардын, тажик туугандардын чайканасында официантка болуп, тамак ташып жумуш кылышат, эмгектенишет да. Кечээ менде ушундай бир окуя болду. Тажик туугандардын чайканасына кирип тамак ичти. Ошол жерде алардын өздөрүнүн аялдарын көрдүм. Алар ар жакта бир кандай бир жумуш кылат билбеймин. Алар бир коридорго чыккан жери жок. Биздин кыздар ошо жанагы тамак ташып, официантка болуп иштеп жүрүшөт. Карап турсаң жүрөгүң кейит да. Башкалардын кыздары антип андай жумуштарда иштебейт. Алардын эркектери намустураак да. Алардын эркектери иштетпейт. Иш кыла турган жери бар алардын деле. Көчөгө чыгарбайт, андай жерге иштеткенге мүмкүнчүлүк беришпейт, шарт түзүп бербейт. Тигүүчүлүккө бир шарттар түзүп берет. А биз кыргыздар эмне колубуздан келбейби? Биздин кыргыздар азыр магазин ачып атат. Магазин, чайкананын түрүн ачып атат. Кийим саткан жерлер, бут кийим саткан жерлер, өтө чоң бир ушундай бир ишканаларды ачып атат. Ушу тигүүчүлүк неме боюнча, если адрестери мына Шолковский метродо ошончо бир тигүүчүлүк сектори бар. Ошол жерге келип деле жумуш кылса болот биздин аялдар, кишилер. Эми бул жерде аялдарды жамандап аткан жерим жок. Болгону биз эркектер эмне үчүн шарт түзүп бере албайбыз? Биздин элчиликтерибиз бар ушул жерде. Ошол жака барып, ушу аялдарды бир иш менен камсыздап, ошол бир кимдир бирөөнүн колунда, кайсы бир улут, башка улуттардын колунда аз акча, акчасы если бир жакшы болсо деле, ошол башка бөтөн эркектери менен кошо иштеп жүрүшөт. Мен кечээ өз көзүм менен көрдүм ошону. Мен кыргыздыгыма ошондо мен ошоло токтото албастыктан мен өзүм кыргыздыгыма мен намыстанып кеттим чындыгындачы. Мен колумдан эчтеке келген жок. Алар айтсаң деле өзүңдүн ишиңди кыл, мен сага мени багып кое белең сен деген сөздү кылыш мүмкүн. Биз магазин, чайкана башкаларды ачып атабыз. Өзүнүн кыздарды, аялдарыбызды ошол жака алып барып, ошондой бир жумуштарга орнотуп койсок болот. Биз бир убакыттарда 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Ошондой бир иш-чараларды аракет кылып калдык эле. Шерикте бир эжекелерибиз бар эле. Бир аялдардын коомуна ошол бир кошулганмын. Ошол эжекелер айткан, ошондой шарт түзүп берели макул. Сен кайсыл жерде кыздар иштесе, ошол жердеги кыздарды издеп таап берсең, чогуу барабыз дагы иш менен камсыздаганга аракет кылабыз сүйлөшүп депчи. Кимдир бирөөлөр кайсы башка улуттардын колунда иштеп жүрүшөт, армяндардын колунда иштеп жүрүшөт, смешный сцена магазиндер кийим илип, жумушу жеңилдеп туруп, бир 2000-3 миңден берип коет. Мен баардыгын ошондой биздин кыздарды айтпаймын. Кээ бир жерлерди угуп келатабыз, көрүп келатабыз, баарыңыздар билесиздер. Кыргыз болуп туруп, эмне үчүн кыздарды шарт түзүп бере албайбыз? Кегеле бир уюм уюштурайлы, ошондой бир иш-чара уюштуруп туруп, ошондой бир жакшы ишчинелер иштер таап берип туруп, аялдарды иш менен камсыздап коелу. Бөтөн эркектер башка улуттардын эмесинден ошо бир чайканасынан алып чыгып туруп, башка жерде магазин иштеген жерден алып чыгып туруп, башка иш менен камсыздап койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн барыбыз аракет кылбайбыз? Же биз намус жокпу эркектерде? Биз эркектин намусу болсок, аялдарыбыз уяттуу болот. Чубак устаз сайрап кеткен, айтып кеткен. Чубак устаздан башкасын мен көрбөдүм. Мекен кыргыз үчүн, кыргыз мекен үчүн күйгөн инсанды көрбөдүм мен. Ошол устазчалык. Эмне үчүн биз колубуздан келбейт? Башка улуттардын колунан келип атат, аялдан иштетпей койгонго биз колубуздан келбейт. Бизде себеп бизде намус жок болуп атат. Биз намусты жутуп койдук, жеп койдук. Биздин эси дардыбыз ошо үй курсам, 2 этаж үй курсам, машина түрүн минсем, жакшы жашасам деген максат болуп атат биздин. Биздин ой ошол болуп атат. Бири-бирибиз менен куушуп, үй салышып, ушинтип жүрөбүз, дүйнө кууп. Дүйнөнү деле кылайлы, ибадатты да кылайлы.
Не колубуздан келбейби? Колубуздан келет. Болгону биз аракет кылбай атабыз. Эртең алар биздин аялдарыбыз, биздин урпактарды, кыргыздарды көбөйтпөй атат. Булар мындай айтканда инсандардын заводу бул. Кыргыздарды көбөйтүүчү инсандар булар. Кыргыздарды көбөйтүүчү инсандар булар. Биздин колубуздан келбейби? Келет. Биз аракет кылбай атабыз, баарыбыз бирикип туруп бир аракет кылбай атабыз. Ошонун себебинен жүрүшөт булар бул жерде ар кимдин колунда. Ар кимдин колунда жумуш кылып жүрүшөт. Ал жерде билбейсиң. Мен кече өз көзүм менен көрдүм, дагы бир кайталайын ушу сөздү. Кече ошо бир кызды көрдүм, кыргыз кызды көрдүм. Ошол бир өзүбүздүн ушу башка бир мусулман тууганыбыздын жанында ушинтип жөлөнүп турат. Ошончо эркектерди карап турат, ошо 5-6 эркек нар жакта турат. Ошо эркектерди караганча бир жигит менен жөлөнүп турат. Ошо чайканада ошо официантка болуп иштеген кыргыз кыз. Бул жерде биздин элчилик бар. Ошол жерге кайрылып туруп ошондой иш-чараны кылсак болот. Эркекпизби, кыргызбызбы, калпак кийип жүрөбүзбү? Кыргыз болгондон кийинче кыргыздай болуп жүрүшүбүз керек. Намыс жокпу? Болосо айтышыбыз керек, мен кыргыз эмесмин, кыргыз үчүн күйбөйм депчи. Кимдир бирөө үчүн барир болушу мүмкүн, мен үчүн барир болбой атат бул немелер. Кыргыздын аялдар корболуп жүрүшүн мен каалабай атам, жүрөгүм каалабай атат менинчи. Мен ушул иш-чараны бир 2 жыл 3 жыл болуп калды баштадым эле. Бир себептери менен айла жок кетип калдым эле, Кыргызстанга кетип калдым, айла жок болуп калды эле. Азыр кайрадан Москвадамын. Ошо иш-чаранын түгүнө жетиш керек. Ошол ишти аткарышыбыз керек. Кимдир кайсы бир кыздарыбыз азыраак акча алып туруп бирөөнүн түгүндө жатышы мүмкүн. Топол айтканда ошо жатышы мүмкүн. Акча кичине кош берип туруп, мен сени мейман кылам деп туруп, ишини кылып жүргөндөр бар экен. Ne için erkeklik bolup, kırgız bolup turup hareket kılbay atабыз ошого? Же бара береби? Ama азыр Кыргызстанда жүрсөң, бир баарды өзүнүн пользасы үчүн ушул күнгө чейин Кыргызстанды өнүктүрүп ошол баракы кумтөрү бар. Биз азыр Садыр Жапаров президентибиз колунан келди ушул инсандынчы. Бул сөз сүйлөдү, аткарды ошо ишинчи. Кумтөрдү алам деди, алды. Ошо кумтөрдү мурдараак эле алып туруп, өзү Кыргызстан үчүн жумшаганында кимдир бирөөлөр өзүнүн чөнтөгүн ойлобостон. Биздин Кыргызстанды гүл кылып туруп, заводдор куруп койсо болот эле, биздин кыздар бул жакта кор болмок эмес. Кимдир бирөө үчүн барир болушу мүмкүн. Мен үчүн барир болбой атат, бул кыргыздардын кыздары бул жерде кор болуп жүргөндүгү барир болбой атат мен үчүн. Садыр Жапаровдагы мен эски видеосуна чейин көргөнмүн. Кумтөрдү аламын дегенде баарды каршы чыккан, азыр ошол жерде ошол каршы болгон инсандар да ошол жерде отурушат азыр. Садыр Жапаров алды, кумтөрдү алды. Эми Кыргызстан үчүн иштейт. Кыргызстан үчүн иштейт, Аллах буйруса. Болгону биз эми баягы ой жүгүртүп, акыл менен иш кылалы. Чуба устаз безилдеп, сайрап айтып кеткен сабакта. Илимиң жокпу, билбейсиңби, билгендерден сура деген чуба устаздын сабактары бар. Алымдардын сөзү бар, билбейсиң, билгендерден сурагын деген жери бар. Не үчүн билбесек биз илимдүүлөрдөн сурабайбыз, ошо илим жактан, шарият жактан билбейбизби, билгендерден сурабайбыз. Өз чечимди чыгарып коебуз. Не үчүн? Акылдуу эмессиң, бул шарият сен ойлогон инсан, бир акылга сыятан нерсе эмес, бул Аллахтын өкүмү. Эч кимди сындыра албайсың Аллахтын өкүмүнө. Дагы бир биздин ошо чоңдордон иштеп жүргөн бир-эки инсандар бар. Гейлерге рухсат берген ошо туппой. Мен туппой деп айтам ошо инсандарчы. Не сен гейден туулгансыңбы? Мен ушул жөнүндө дагы ырлар жазып чыгарганга аракет кылдым, YouTube каналда. Чыгарганга аракет кылдым. Мен ушул жөнүндө дагы озек айтып кетким келди. Гейлерге рухсат берип, гейлерди колдогонда чоңдор, да бир-эки депутаттар, баарда тиешелүү эмес, бир-эки депутаттар ошо гейлерди колдогон. Гейден туулгансыңбы сен? Урук туган гейби сени. Кыргызда гей чыккан эмес. Эсил гейлик каалап аткан болсоң, башка мамлекетке барып, кайсыл жерде рухсат берсе, ошол жерге барып жаша. Дагы бир маселе, биздин кыргыз жигиттер Америкадан гражданство алыш үчүн, дүйнө үчүн, акча үчүн Кыргызстандан мени кууду деп туруп, ал жака барып гражданство алып атат экен. Америка ошенткенде гражданство берет экен. Өзүңдүн мекениңди сатпа.
Сага ошогон инсандар саткын болот. Кимде она сөзүм жакпашы мүмкүн кимдир бирөөгө. Жакпаса мени кызылашым анда келбейт. Бирок мен мекен үчүн күйүп атканчым сүйлөп атам ушул сөздөрдү. Чуагыздар, устаздар сүйлөп кеткен, Жөөттөрдүн Агахан деген мектеби бар. Нарында ошто деп айткан. Ошону жапкыла, эртең өзүңөрдүн биз кыргыз элди талкалайчулар инсандар деген. Эч кимин көтөрүлгөн жериң жок. Эми мынандай иштер болуп аткандан кийин ошо Агаханды жабайын деп аракет кылып атасыңар. Буну мурдараак эле аракет кылыш керек эле. Устаздар айтып кеткен, устаздардын кылганын кыла албайбыз. Башка бир сөздөр бар да. Молдон айтканы кылганы кылба деген сөз кимдир акылы кыскалар башкача түшүнөт. Акылды кеңирээк түшүндүрөлү. Молдон айтканы кылба дегени сен кыл дегенден кыла албайсың. Алар түнү менен тагажут окуйт, түнү менен ибадат кылышат. Кыла албайсың аны. Кылганын кылайлы, айтканын кылып коелу болду. Айтканын кылып коелу, биздин жашоо кооздолот. Мен кыргыз болгонум үчүн, Кыргызстанда жашаганым үчүн мен милдетим Кыргызстан үчүн күйүш, Кыргызстан үчүн бир пайдалуу жумуш аткарыш. Менин деле кемчиликтерим аябай көп. Кимдир бирөөнү капа кылганмын. Кимдир бирөөнү ушул күндөрдө капа алып жүргөндүрмүн. Ал менин кемчилигим, диндин кемчилиги эмес. Ал каталарымды сөзсүз турлаймын. Ал каталарым сөзсүз жакшы жакка оңдоймун. Бирок туугандар, сен жамансың. Бири-бирибизди гыйбат кылбастан Бактияр Дамыл айтат. Бактияр Дамыл бир сабагында айтып кеткен. Туугандар, бири-бирибизди мактоо гана жетиштүү, Аллахка гана татыктуу мактоого. Бирок инсандар арасында дагы бири-бирибизди мактайлы деген сөздөр бар. Бири-бирибизди мактайлы, жаман күмөндө болуп аткан инсанды мактап койгон болсоң, сен жөнүндө жакшы күмөндө болуп калат. Азыр биздин мына жаштар чыгып келатат. Депутат болуп шайланган Шайлообек Атазов өтө сонун, сөз ордунда, жумуш ордунда так сүйлөгөн инсан, ошон үчүн дерский депутат деп аталат. Ошол инсандай болуп, Гүлжигит Кадырбековдой болуп туруп, жумуштарды так аткарсаңар болот. Канча инсандар кайсы жылдары келгенсиңер, 30 жыл болду колуңардан эчтеке келген жок. Сүйлөп деле койгон жериңер жок трибунага чыгып. Бул экөө жакында эле келип туруп, жумуштарын так аткарып атат. Колдон келишинче аткарып атат. Кимдир бирөө үчүн Кыргызстан баары бир болгон болсо, Кыргызстандын келечеги. Анда келеч ошол баягы Америкага көчүп кеткен инсандар кошулуп кеткеле ошол жака. Кыргызстан үчүн күйгөн инсандар калсын Кыргызстанда. Мен айтарым ушул. Кимдир бирөөнү жеке бирок киргенге аракет кылбадым эч кимдин, бирок кайсы бир инсандардын жеке личкасына кирдим. Ал инсандар андан да беш бетер жаман сөздөргө татыктуу. Башкаңардан баарыңардан кечирим сурайм, кыргыз элим. Мен жөнүндө жакшы күмөн болосоңар, жаман күмөндө болосоңар, мага кызыгы жок. Бирок менин максатым кыргыз болгондугум үчүн кыргыз болушум керек. Кайсыл жерде болбой кыргыз болушум керек. Кыргыз үчүн, кыргыз улут үчүн, кыргыз аялдар үчүн, мекеним үчүн күйүшүм керек. Мен ошол максатта бул видеону айла жок жүктөдүм. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Мекен үчүн күйөлү. Мекенди сүйүү имандан деген жери бар. Ошол мекенди сүйөйлү, мекенге аракет кылып бир салым кошолу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.